Константин Кузьмич Юдакиндин, Хусейин Карасаевдин ошол эле 1940-жылдары түзүлгөн сөздүгүнүн негизинде эле ошол учурда деле көптөгөн сөздөр кирбей калган да. Анан 71-жылы түзүлгөн ошо Жээнбай Мукамбаевдин диалектологиялык сөздүгү да кирбей калган. Мына ошол сөздүктөрдү бирине бирин киргизип, толуктап, мына ошону кайрадан жаңы редакцияда чыгаруу да. Бул жерде коомчулук туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Бул жерде ошолордун авторлугу сакталат. Ошолорду кыргызча, орусча сөздүк кылып кайрадан чыгаруу да. Анан келечек бул биринчи этабы. Анан келечекте кайра орусча, кыргызча болуп, бул дагы кайра которулуп иштелип чыгышы мүмкүн. Себебин өзүңүздөр билип атасыздар, бизде тил деген тирүү организм экен да. Колдонуудан жүрөт экен, колдонуудан түшүп калат экен, жаңы сөздөр кирип атат. Мына бүгүнкү күндө саркеш, заманбап деген толтура деген сөздөр кирип атпайбы? Ошол сөздөрдүн баардыгын тең кайра киргизип, мына бир убакта компьютер деген жок эле, монитор деген жок эле, файл деген жок эле да турабы? Ошол нерселердин баардыгын тең биз киргизип атабыз бүгүнкү күндө. Ошол эле кытайлык кыргыздар ушуларды кыргызча котормолоп алган да. Котормосу жоктор да бар. Биринчи отурумда биз азыр комиссиянын мүчөлөрүнүн оң колдогонун, тетирип айткан сөздөрүн да мына угуп атабыз. Анан ошонун негизинде анан бизге 6 айлык мөөнөт берилди. Оор аткара албайбыз, кыла албайбыз дегендер да чыгып атат. Бирок бул келечекте биз аткара турган, кыла турган иш. Биз кылбасаң анан ким кылат? Мына бүгүнкү күндө кыргыз байыркы эл деп атабыз, улуу эл деп атабыз, сөзү ушундай деп атабыз. Бирок биз мактангандар 300-400 эле сөздүн тегерегинде күнүмдүк колдонулган сөздөр, активдүү колдонгон сөздөр ушул болуп калып атпайбы? Азыр сүйлөсөк дагы сөзсүз түрдө башка бир тилди кошобуз, башка бир терминди кошобуз. Так, таза, нукура, накта сүйлөгөн кыргыздар азайып калды дейбиз. Анан албетте мына ушундай бир сөздүктөрдү колдонбосок, түзбөсөк, окубасак, изденбесек мына ушуга алып келип атат да.